Ассаламу алейкум жалпыңыздарга. Бүгүн дагы бөйрөк тууралуу сүйлөшөбүз. Өнөкөт бөйрөк тартты, анын кызматтарын начарлатат тилекке каршы. Ошого байланыштуу бейтаптын ден соолугунда дагы терс өзгөрүүлөр таасын байкалып баштайт. Өдөдө айтканымдай, бөйрөктүн бир эмес бир канча кызматтары бар жана алардын ар бири начарлаган сайын бизде ар кандай терс өзгөрүүлөр болот. Айрыкча анын негизги кызматы начарлаган сайын биздин абалыбыз дагы ого бетер начарлай берет. Негизи кызматы бөйрөктүн бул организмди тазалоо, дагыраагы азот калдыктарынан, ашыкча микроэлементтерден, ошондой эле кислотадан дагы организмди заар аркылуу тазалап туруу. Эгерде сизде ушул дарт болсо, бул ушул азот калдыктары, микроэлементтер жана ошондой эле кислота дагы организмде жыйналып баштайт жана бул өзүнүн ошол терс өзгөрүүлөрү менен коштолот. Мисалы, кислота же болбосо суутек иондору бизде көбөйсө эмне болот? Биринчиден, көңүлүңүз аза баштайт, кусасыз жана ошондой эле башыңыз көөрүйт. Андан сырткары кан басымыңыз дагы убакыт өткөн сайын көтөрүлө берет. Бул ушул сиздеги суутек иондорунун же болбосо кислотанын көбөйүшүнөн улам болот. Ушул маселеге биз чечим тапканга аракет кылдык жана мына ушундай дарыны алып келдирдик. Бул дары ушул сиздеги организмиңиздеги жыйналып баштаган ашыкча суутек иондорун сыртка чыгарып салат жана өдөдө айткан белгилердин жоюлушуна шарт түзүп берет. Андыктан ушул дарыны пайдалансаңыздар болот. Бул аркылуу бөйрөккө бир кыйла жардам берген болосуздар. Алыш үчүн 0504 44 55 28 номерине WhatsApp'тан жазсаңыздар болот.